Өзүңүздөрдү тааныштырып, кечеки 16 апрелде болгон кичинекей балаңыздар менен болгон окуя боюнча азыр интернетте жүргөн. Ошол боюнча эмне дейсиздер? Балам жакшы, күйөөм дагы жакшы болчу. Буга чейин эч качан урган эмес баламы. Анан эми бардык эле ата-эне баласын эч качан жаман болсун дебейт. Азыр карантинде баарыңыздар түшүнөсүздөр. Баарыбыз үйдө болуп отуруп калганыбызга байланыштуу балам эми туалет, тамак төшөп эле болуп, анан өзү семиз болчу. Больницага көрсөткөнүбүздө азыр бул бала семире берсе, жүрөгүнө да таасир кылат, кичине надо похудеть, заниматься неме кылгыла дегенден биз кичине балабызга өзүбүздүн балабыздын ден соолугу үчүн күбөлү деп эле аракет кылган. Анан өзү кайсарланып, балам ошол моментте кылбайм ата деп сөз кайтарып туруп алды. Анан ошо күйөөм Камерага ким тартты? Камерага мен тарткам. Мен тартып, коркконуман ошо апама жөнөттүм. Кайнатамдаргачы, чтобы Эмил үйдө отурат, карантинде ушундай болуп атат, кичине балаңызга ушинтип уруп атат, уруп койду, кичине сөзүңүздөрдү айтып коесуздарбы деген эле ойдо. Кимге сөзүңүздөрдү? Күйөөңүзгөбү? Кайнатамдарга жөнөткөм да. Ошо күйөөңүзгө айтып койсун деппи? Что урбасын деп. Баласын урбасын, может карантинде үйдө отуруп калганына нервтенип атса керек. Азыр, конечно, баарында тамак жетишпейт. Акча деген жетишпей атат, көрүп квартплатаңа тартсаң, кийимиңе жетишпейт. Тем более азыр 3 балам бар. Ошонун айынан эле бул да эми психолог кичине неметсе керек да. Так ого чейин вообще урган эмес, жакшы эле мамиле кылчу аталык. Если бул жок болсо, биз ушинтип жашамак эмеспиз да буга чейинчи. Кудайга шүгүр, ушул жакка чейин 3 баламы карап, тарбиялап аталык немесин берип эле келип жүргөн. Сиз эмне дейсиз? Эмне дейт элем, ошол өзүм деле өкүнүп турам. Негизи кече ошо балам кичине көкпеттенип, кайсарланып аткандан кой балам ажмайна жаса деп, эми анчалык катуу урган эмесмин да, чындыгында баягы алаканы менен эле шапалак менен кичине уруп койгон. Элдерде видеону тестетип баягы кичинекей удар берип жаман жагын алып өттү да, мен негизи ким эле баласын жаман болсун деп же мындетип урат, эч ким антип. Мен негизи балам анттай катуу ура турган эле оюмда жок койчу. Ажмайна жасабайт, айткан укпай ошентип бергенден бир капкыс уруп койгон алчы. Өзүм да өкүнүп турам ошол кылганына, башка билбейм, эмне деримди деле билбей турам чындыгында. Эмне дейсиздер ушул боюнча дагы? Ошо биз балабызды, эми бала атабызды камап койгондо деле мен өзүм жалгыз 3 баламды бага албайм. Менин атам жок. Мен бага алышкан. Бүгүн да апасы өтүп кеткен. Кайдан эч жерде иштебейт. Бизге эч ким жардам бере турган адам жок. Эми бул деле камалып кетсе, мага эч ким жардам бере албайт. Ошон үчүн кечирим сурайбыз. Ошол башка эмне эчтеке дей албайм. Кызым кечип болгон, андай жаман ушуга чейин жакшы жашап келбедик өзүбүз да. 10 жылдан бери чок эле жашап жүрөбүз. Кудайга шүгүр, 3 балабыз бар. Ошол. Кылганыңызга өкүнүп атасызбы? Өкүнүп турам чындыгында я. Ошо баланы сабаганыңыз кандай дейсиз? Туурабы же туура эмеспи? Туура эмес го деп ойлойм. Мен андай катуу урган эмесмин, мен чындыгында. Просто соц тармактарда да жиберип аткан өтө туура эмес да. Мен бул видео же бул тартып атат. Жо темир менен урганыңыз кандай жана темир? Берчи. Темир менен урганыңыз кандай ушу баланы кичинекей болгондо? Эми прям буну мен канча жашта? Мына темирди катуу урган эмесмин. Көтөрүлүнчү өйдө темирди. Чындыгында кичине мындай калкыш болуп койду. Көтөрчү өйдө көтөрчү. Бутуна мындай уруп койгом, алчын. Катуу уруп же башка алган эмес мен.